боюнча суроо берейин дедим эле да. Негизи эле бул схемалар оңой эле да. Мисалы мен журналистмин. Анан ошол журналист болбогонума карагандыктан бул немени схемаларды ачыкка чыгарып токтотсо болот экен мен көргөм да. Анан ушул тармакта МВД начарыраак иштеп атат да. Биринчи келген элдер жана биринчи эле алданып келген элдердин заявлениясын алып жакшы карабай, ошол себептен анын артынан дагы көптөгөн адамдар алданып кетип атат да. Мисалы көп эле андай нерселер болгон, баягы Элиза үй буюмдары деп чыккан. Мен башында эле айткам, бул акыры туура эмес бүтөт деп финансовый пирамиданын укпай коюп, мына канча деген адам азыр миллион деген акчалар жоготуп дагы эле жүрөт. Ошондой пирамидалар дагы эле чыгып атат. Ар кандай кооперативдер чыгып атат. Ушул боюнча бир МВДге айтып, биринчи эле келген арыздарды карап баштаса, эгер биринчи эле келген арыздарды карап баштаса, бул проблеманы алып алса болот да. Эми кыргыз элинин канча өзү эле тоной береби кечке элечи. Ушуну бир карап берип койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат.